Студияга келген конокторду чакырып алалы. Зергерлер жана ишкерлер бирлигинин президенти Сталбек Акматов жана Борбор калабыздагы Сүймөнкул Чокморов атындагы номер 10 кесиптик лицейдин устаты Акылбек Турдубаев бизде конокто. Саламатсыздар, майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен келиңиздер, төрдөн орун алыңыздар. Сталбек байкенин шакеги, Акылбек байкенин курунун тогосу, Реңсонун көркөчөккен. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерди көргөндө эле зергерчи экен жазбай тааныса болот. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Сөздү эмнеден баштасак? Майрамдык. Бүгүн деле майрамдалабы официалдуу түрдө? Кандай болот бүгүнкү күн сиздер үчүн? Бүгүнкү күн эми Кудай буйруса саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Чоң рахмат чакырып койгоңуздарга, куттуктооңуздарга. Бүгүнкү күн эми 31 декабрь, январь. Бул эл аралык зергерлер күнү болуп саналып келген. Анан бул 2002 жылы Кострома деген шаарда намерение ушундай кылалы деген үйлөрдүн Золотое кольцо деген ошо эмеде выставкада ушундай сөз болгон. Андан кийин 2008 жылы эл аралык зергерлер күнү деп Ташкент шаарындагы чоң фестивалда кабыл кылынган да, эл аралык күн деп. Ошол биздикилер чогулуп эл аралык деңгээлде барып турасыздарбы? Барып турабыз. Анан ошонун баарын угуп келип, дүйнөлүк выставкаларга катышып жүрүп, дүйнөлүк баардык эмелер менен кездешүүлөрдү, жолугушууларды өткөзүп атып, анан мен Кыргызстанга келип, Кыргызстанга атайын ошо как зергерлер жана ишкерлер уюмунун президенти катары муну сунуш кылгам. Биз концепция өкмөттүн деңгээлинде зергерлердин проблемасын көтөрө берип, биз баарыбыз эң аянда өкмөт биз концепция түзөлүк деп анан концепция түзгөн ошол пункт киргизебиз. 31 декабрь мамлекеттик деңгээлде, 31 январь мамлекеттик деңгээлде зергерлер күнү деп белгилейли депчи. Десек өкмөттө чиновниктер, көбүнчө кээ бир ишкерлер да чалкасынан кетти да. Ой, Кыргызстандан майрам эмеспи? Эмне кылабыз депчи. Мен айттым, зергерлерге мотивация беришибиз керек, кичине көңүлдөрүн көтөрүшүбүз керек. Сен мыкты зергерлерсиң, элдер кичине бир аз мотивация берип, зергерчиликти Кыргызстанда өнүктүрүп кетишибиз керек. Себептен бизде алтын, күмүш аябай көп да. Аны жасап эле сатыш керек. Маселе ушул да. Ошентип анан былтыр 2019-2022-ге чейинки баягы концепция боюнча, зергерликти өнүктүрүү боюнча, зергерликти производство, продажа ушуларды өнүктүрүү боюнча 2201 токтом менен өкмөт 4 май күнү 2021 жылы Кыргызстанда 31 январь зергерлер күнү деп кабыл кылды да. Ошондуктан бүгүн Кыргызстанда билбейм, биздин эрага чейин, биздин эрада биринчи жолу тарыхта расмий түрдө Кыргызстанда 31 январь зергерлер күнү болуп саналат. Сонун майрам куттуу болсун. Акылбек ага, сиздерде абал кандай болуп жатат? 10-чу кесиптик лицейинде, ал жерде зергерлерди даярдап чыгаруу бөлүмүндө. Биз биринчиден эми учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасында зергерчилик менен алектенген зергерлерди, окуучуларды бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетким келет. Иштеринде ийгилик болсун, чыгармачылык ийгилик болсун, албан иштерди жасасын. Эми биздин 10-чу лицей болсо Чокморов атындагы Сүймөнкул Чокморовдун атын алып жүрөт. Бул окуу жайда ошол элдик көркөм кол өнөрчүлүккө басым жасалат. Бул жерде булгары, жыгач, кийиз, белдемчи, анан зергерчилик боюнча бөлүмдөр бар да. Зергерчилик бөлүмүнүн иштегениме ошол 27 жыл болду. 1995 жылдан бери ошол бөлүмдү жетектеп келем. Учубуз кур эмес, бүгүнкү күндө ошол биз жылда мониторинг жүргүзөбүз. Бүткөн балдар кайда кетти, эмне жумуш кылат деп 468 окуучу бүтүптүр ошол жылдан бери. 322 бала зергерчилик менен алектенет экен. Бир 20дай окуучу мектептерде сабак берет экен, кол эмгек сабагынан. Учурда окуу процесси жүрүп жатат, орга карабай окуучулар зергерчилик боюнча окуучуларды даярдап жатабыз бүгүнкү күндө. Жогорку билимге караганда орто кесиптин ээлери көбүрөөк айлык маяны алышат жана аябай актуалдуу болуп турат да. Сиздин бүтүрүүчүлөр тууралуу билгибиз келет. Эл аралык деңгээлге чыккандар барбы? Жаңылык киргизгендер барбы?
Эми биздин буга да таланттуу адамдар келиш керек да. Бизге дагы окуу жайга биринчи кабыл алганда ошол сынактан өтөт. Анан ошол сынактан өткөндөн кийин анан окуу процессине кирет да. Эми бүгүнкү күндө жанагы айтканда учубуз кур эмес, Кыргызстанды атагын алыска болбосо да жакынкы мамлекеттерге атагын чыгарган окуучулар көп. Мисалы Алымкулов, Норус деген бала бар, Мөөнтаев Бакыт деген окуучу балабыз, Айтиев Эрнис, Турдубаев Алтынбек деген Дизайнер да болуш керек, бул жерде модель жасаганды билиш керек. Зергерчилик көп багытка бөлүнөт да. Аткаруучу, модель жасоочу, таш басуучу деп ошол процесстин баарын бириктирип билип алган окуучулар көп да. Ага бизде азыркы күндө рынок чет жактан келген зер буюмдар менен толуп өзүбүздүн буюмдарга көп шарт түзүлбөй атпайбы? Ошого байланыштуу жакшы үй-бүлдөр зергерлердин көбү чет мамлекетте иштеп жүрөт. Эми айыл акысы тууралуу кеп кылсак, эми ал иштегенине жараша да. Баланын иштегенине жараша, аткарган жумушуна жараша. Эми өтө деле аз алат, анан аябай көп алат деп мактап ийиш деле кыйын. Бул жерден баягы автордук жумуш жашаган зергерлер бар. Алардын автордук жумушка өзүнчө, массовый жумуш жасаганга өзүнчө төлөнөт да. Анан азыркы күндө учубуз кур эмес, атактуу зергерлер бар Кыргызстанда. Өздүк автордук иш менен иштеген окуучуларыбыз өтө эле көп. Сталбайга дагы ушу эл аралык деңгээлге чыгуу, маселен ошол эле биздин зер буюмдарды сатуу, ошо зергерлердин буюмдарын сыртка алып чыгууда кандай жолдор ачылып, кандай шарттар түзүлүүдө? Бул эми азыркы күндө эл аралык дүйнөлүк рынокко чыгуу жөнүндө эч кандай деле мындай көйгөй жок. Кадимкидей эле башка эле экономикалык тармактагы багып тура кандай жолго салынса, ошондой эле чыгып кете беребиз. Дүйнөлүк выставкаларга мен өзүм барып катышып жүрөм, дүйнөлүк выставкаларга катышкан күндөрүм болду. Бир гана маселе ошо өзүбүздүн ички проблемаларды чече албай атабыз да. Мисалы үчүн ошол эле өзүбүздүн алтын күмүштөрдү өзүбүздүн зергерлер ала албайт. Мыйзам жакшы, мыйзам жок. Чиновниктер жакшы мыйзам жазбайт. Ушундай эле өзүбүздүн ички көйгөйлөрүбүз чечилбей келет да. Болбосо эл аралык рынокторго чыгыш азырынча азыркы күндө проблема деле эмес да ошо. Эми азыркы күндө ошо чечиштин аракетин кылып, ошо жана зергерлер, ишкерлер бирлиги жөнүндө түзүлүп калган жок. Ушу проблемалар чечилди деп 6-7 жылдан бери көп аракет кылып атабыз. Кантип иштер чечилди эми 6-7 жылдан бери? 6 жылдан бери мында ошо зергерлер күнүн кабыл кылдык. Андан тышкары пока эч кандай эле нерсе чечилбек, чынын айтканда ошо. Бул чиновниктер ошо баягы качан гана зергерчиликтин кызыкчылыгын, экономиканын алдыга койгондо ошондо маселе чечилет экен. Бирок бир аракет кылып аткандайбыз, бирдеме кылып аткандайбыз, байкап көрсөк 6-7 жыл өтүп кетиптир. Азыр эми ошо кабинет министрлер жаңы мыйзам долбоорун, баягы мыйзам баардык проблеманы чечет дейт го. Жаңы мыйзам долбоорун жазып чыгышты, бирок ал жерде да жана ошо көбүнчө көзөмөл жүргүзүү, контролдоо деген нормалар көп кирип кеткен да. Производство, алтын күмүштү алып кайра жасоо боюнча ага жакшы деле көңүл бурган эмес да. Көбүнчө ошондой болуп атат. Бирок слиток менен көп сыртка ташууда, бизге сиз айткандай ошолорду жасап, даярдап өзүбүздүн устаканабызда анан кийин даяр боюнча чыгарууда. Мисалы Кыргызстанда жеңил өнөр жайы, кийим тигүү боюнча локомотив болуп атпайбы? Эмне үчүн сиздер ушул локомотивди алсаңыздар болбойт? Агай айтып атат, сонун таланттуу балдар бар деп атат. Болот. Болот, сиз туура сөз айтып атасыз. Нурдолбек мырза да туура сөз, эң туура суроолорду кабыргасынан коет. Бардыгы болот. Себеп дегенде, ошол эле жанагы тигүү өнөр тармагын карасак, сырьёну, шикизатты кайдан алат десек, Кытайдан, Турциядан алып келет материалды. Зергерлер бияктан казылган алтын күмүштү алып, жасап, анан бардык дүйнөлүк жасай турган киши бар, жасай турган ишканалар бар. Уюштуруу гана жок экен. Ал деген бийлик тараптан болуш керек. Мисалы үчүн, эркин сатылат валюталар. Евро, доллар. Мына ошондой эле эркин алтын күмүш сатылыш керек. Андай жерде биз көрө элекпиз. Мындай таза 3D слитоктор эркин сатылыш керек. Обменный бюрода, банкта барып эле, мисалы үчүн, сиз кандайдыр бир эгерде буйрутма кыла турган болсоңуз, мисалы буйрутма өзүңүз үчүнбү же баягы бизнес негизинде барып алтын күмүш сатып алып эле зергерканага барып заказ кылсаң керек. Мага ушундай. Же жумушума, же өзүм сатып пайда көрүш үчүн, же өзүмө калтырыш үчүн элечи. Биз айтабыз, сиз барып алтын алып келиңиз, же күмүш алып келиңиз, сиз барып жөн эле валюта сатып алгандай эле сатып алып келип бизге коюшуңар керек. Биз кадимкидей сиз айткандай
субсыдый кылып татынакай кылып мына коронадай кылып туруп жасап беришибиз керек да. Ошо алган жер жок, алтын күмүш. Бирок 15-20 тонна алтын казылат, 5 тонна күмүш казылат, ошону ала албай биз кыйналып келебиз. Бул көйгөй тууралуу президенттик деңгээлге чейин маселенин кабыргасынан коюп келатабыз. Чечебиз деп пока чечилбек. Мисалы, сиз айткандай, Сталбек мырза, азыркы тапта 31 январда майрам кылгандан башка эмнебиз менен мактана алабыз анда биз? Пока что өзүбүздүн жакшы зергерлер бар, иштей турган адамдар бар. Иштей турган, мисалы үчүн азыр 10 лицейдин деңгээлинде дайындалып атат зергерлер. Андан тышкары устат шакирт деген жол менен да көп дайындалат. Андан тышкары ишканаларга ученик катары биз кабыл алабыз, айыл жерлерден тоже дайындап атабыз ишканалар. Ошентип кыскасы бүгүнкү күндө бир 6-7 миңге чейин жетти зергерлердин саны. Кудай буйрсачы, ушу акыркы мына 20 жылдын ичинде үйрөндү. Бир 6-7 миң киши ушу зергер тармагында иштегенге жөндөмдүү адамдар бар. Жанагы мына Акыл агай айткандай массалык багытта, ошондой эле автордук багытта дагы эки бөлүккө эксклюзив, анан массовка дегендей эле эксклюзив жасаганга дагы жана массалык багытка. Массалык деген баягы көп чыгарат да, бир нерсени кайталап. Ал жака иштей турган кадрлар бизде жетиштүү. Чикизатыбыз, алтын күмүшүбүз жетиштүү. Только ошону жолго салышыбыз керек экен да. Акылбек ага, кандай таризде кабыл алынат окуучулар бар? Кыргыздын негизи канында барбы зергерчилик, күмүштүү? Айталы, Нурдөлөт Копоевдин атасы уста болгон, декадага келген. Күмүштү камырдай ийлеген. Ат Баш районундагы эң атактуу зергерлердин бири, бул кишинин атасынын жөнүндө маалыматыбыз бар бул киши жөнүндө. Биздин окуяга кабыл алганда сүрөт, живопись, композиция деген 3 сабак бар. Бул 3 сабак баягы кайсыл устачылык, кайсыл тармакта болсун, бул 3 сабак керек да. Бирөө световедениеде керек болсо, бирөө чийүүдө, бирөө өзүнүн композициясын өнүктүрүүдө. Ушул 3 сабак боюнча экзамен, сынак берет. Кадимкидей эле бала топтолот, анан баягы баланын деңгээлине, ошол жаңы студенттердин деңгээлине карата тапшырма берилет. Ошол тапшырманы аткарылат, ошол тапшырманы биздин ошол окуу жайдагы мугалимдердин түзүлгөн комиссия бар. Ошол комиссия карап, анан бул бала өтөт, бул бала мындай тигиндей деп туруп, анан ошонун негизинде анан кабыл алабыз. Акыркы жылдары солгундап кетти да, баягы ички тышкы миграциянын күчөгөнүнө байланыштуу. Өзүңүздөргө белгилүү болсо керек, азыр жаш окууну бүткөндөр бүт эле чет мамлекетке чыгып атпайбы? Бизде азыр ошол илимди алып чыкса, билимди алып чыкса алар. Тилегибиз эле ошол, эми баягы иштеп нөбөт өзүнүн кесибин алып тургандан иштесе деген ойдобуз. Анан акыркы кезде солгундап кетти. Бизде ошо кабыл алуу азыраак, балдар тапшырып мурункудай болбой солгундап кетти. Бүгүн таң эрте ошо зергерлердин күнү, зергерчилик деп аткан темага байланыштуу саната белдемчини атайын тагынып келиптир жумушка. Зер буюмдар менен кооздолгон болушунча алып келик. Анан студиябызда көз жоосун алып суктандырып аткан ошо таж жөнүндө сөз кылгыбыз келип турат. Кайсы устанын, кайсы зергердин колунан чыкты? Бул тажы 2021-жылкы Мисс Кыргызстандын тажысы. Алтынай Ботаярова деген кызыбыз мисс болгон, ошого жасап бердик. Ошо конкурска биздин атайын өзүм уюштурган кыргыз зергер деген ишкана бар. Бул жерде 600 граммга жакын күмүш кеткен. 40 күн иштешкен. Бул жерде биздин кыргыз зергерде 3 киши иштедик. Максат деген зергер, анан дагы бир Елена деген кореец кызыбыз дизайнер. Мен үчөөбүз иштедик да. 40 күнүн ичинде ушуну жасадык. Бул эми кайталанбайт, эксклюзивный. Биз жалгыз эле ушу дүйнөдө. Кыргызстанда жана бүт ааламда мындай окшош нерсе жок. Муну эми патенттабайт этип, жыл сайын атайын берип турабыз дейт да. Бул өтө мындай баалуу жана өзгөчө буюм. Мунун жасалышында эле карасаңыздар, буга ар бир эле жерге жасай бербейт. Мына Акыл агайыбыз да карап турат. Бул өтө көп талантты жана ошондой мээнетти талап кылат да. Ошо 40 күн, 45 күн ушу менен алек болдук. Жасап, анан ошо Мисс Кыргызстан өткөзгөн эмеге ушул биздин Мисс Кыргызстаныбыз дүйнөлүк Мисс Кыргызстанга барганда ошо оймо чийимелер менен националдуу өзүнчө бренд болуп барсын деп жасап, ошолорго белек кылдык да. Кыргыз зергери, Кыргыздын зергерлери өзүнүн кол тамгасы болсун. Акылбек ага, мурунку тапта мисалы Нурдөлөт Копоевдин атасы иштеген зергерчилик учур менен азыркы учур көп эле учурларды биз айтып атабыз, ал баруучуларды роботтор алмаштырышы мүмкүн депчи. Сиз көрүп турган бул белдемчидеги топчулар, күмүш топчулар
укчулар колго жазалган да чегил. Азыркы тапта жеңилдетилген. Эми азыркы күндө мына жогоруда стал таксыр айтып өтпөдү, бул таж жөнүндө. Бул ошол биздин окуу жайды бүткөн Абдыкеримов Максат деген бала аябай жакшы бүткөн окуу жайды артыкчылык менен бүткөн. Андан кийин ушул кыргыз зергер стал таксырдын ишканасында барган, ошол жерден колун аябай өнүктүрдү. Биз сыймыктанган жигиттердин бири. Эми бул бүгүнкү күндөгү зер буюмдардын илгеркилерден айырмасы, илгерки буюмдар кичине оорураак, бир аз жасоо технологиясы башка. Азыркы бүгүнкү күндө сиз айткандай технология такыр башка. Бүгүн чыккан нерсе эртең колдонулбайт, эртең чыккан нерсе бүрсү күнү колдонулбайт да. Ошол сыяктуу болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө жаңы технологиялар чыккан да. Мурунку кезде ургулоо, чегелөө көп болсо, бүгүнкү күндө кесүү. Эми илгерки усталарды дагы мен азыркы күндө таң калам. Азыркыдай биздикиндей неме аппарат, биздикиндей аспап шайман болсо, булар шедевр жаратмак экен да. Бул илгерки усталардын жанагы отко ширеткендерин көрүп алып, угуп алып туруп, мен өтө таң калам да. Бүгүнкү күндө демекчи, ошо өткөндө апам келип, атамдын колунан чыккан топчуну менин кызыма белекке берип кетти да. А мен болсо муну баягы галстук ордуна тагынып алам да. Карасаңыздар, бул жерде сыя төгүү деп коет. Черин, кырмалоо, гравировка деп баягы айтылат. Артына карасаңыздар, мына меттен олоо менен паат этилген да. Бүгүнкү күндө болсо ушул эле технология, азыркы күндө ушул буюмдар кайтып келип атат. Азыркы күндө заказ бергендердин көбү ушул эски методдо, эски ыкмада, эскидей көрүнсүн деп туруп, анан заказ бергендер этно стилде, ошол эле окшош. Этно стилде жасалсын деп ушул заказ бергендер көп да. Бул жок нерсе да. Азыр эми биздин немеде Кыргызстанда мындай буюмдар аз эле калды. Көбүн күмүшкө өткөрүп жиберишти, убагында бааланбай жоголду, ушу сыяктуу болуп калды. Бүгүнкү күндө мындай эксклюзив буюмдар бизде өтө аз. Акылбек айы, кызыккан жаштарга кандай багыт бересиз? Сиздерге кандай келип? Биздин окуу жай быйылкы жылы зергерчилик боюнча бөлүм кабыл алынат. 11 класс бүткөн окуучулар, негизинен 11 класс бүткөн окуучулар кабыл алынат. Окуу сынагына келип катышса болот. Эми бул жерден баягы сүрөт живописти тартуу, анан сөзсүз түрдө бала менен баарлашат bizde. Анын ошо зергерчиликке кызыкканы болсо, сынагына деле көп каралбайт да. Бизде ошол 95% аракет болуп, 5% талап болсо, анан кабыл ала беребиз. Андан аркысын анан биз баягы окутуп, көргөзүп, анан улап кете алабыз. Мен билгенимче атасы уста болсо, уул балдары сөзсүз түрдө дал жолун жолдошот, мурунку учурда ушундай эле. Мындай случайлар, мындай немелер көп, өтө көп. Атасы ошол атайын алып келип тапшыргандар бар. Менин балам ушул мен өнөрүмдү алып калсын, мен устаканамды кармап калсын деген немелер. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат деп бекер айтпаса керек. Майрамыңыздар куттуу болсун. Рахмат. Зергерчилиги өнө берсин. Ошо зергерлерди даярдаган сиздердин окуу жайга ийгилик. Аны эми Кыргызстандагы жалпы ишкерлер менен зергерлерди колдоо көрсөтүп, сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Достор, бүгүн 31 январь зергерлердин күнү менен бирге дагы кайсыл жакка барып, кандай көргөзмөлөрдү көрүп келсек болот. Бул жаатында бизде маданий мекемелерде болчу иш-чаралардын тизмеги бар. Афиша түрмөгүн көрүңүздөр.